Чаткалда кар көчкүдө калган 6 адамды издөө үчүн тик учак учуп кетти. Чаткалдагы Аксай тоосунда кар көчкүдө калды деп дайынсыз болуп жаткан 6 адамды издөө үчүн тик учак жиберилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча учак бүгүн эртең менен 7:30да учуп кеткен. 9 октябрда Каныш-Кыя айылында жашаган 13 адам жана бир кытайлык жаран Кызыл китепке кирген эндик өсүмдүгүнүн тамырын издөө үчүн тоого кеткен. Бирок алар кайра кайтып келген эмес. Ошентип 14 жаранды издөө иши 16 октябрда башталган. 8 жаран аман эсен табылып, калганы кар көчкүдө калганы айтылган. Кече 17 октябрда өзгөчө Кырдаалдар министрлиги издөө иштерине 20 куткаруучу тартылып, зарыл болгон бардык техникалык жабдуулар колдонулуп жатканын билдирген. Эндик деген бул сейрек кездешүүчү, жоголуп кетүү коркунучунда турган өсүмдүктөргө кирет. Бул өсүмдүк Азия жана Түндүк Африкада өскөн дарылык касиети бар чөп. Анын жалбырактары кезектешкен түрдө өсөт. Тамырынын курамында шиканин деген биологиялык зат бар.